Салам салам бардыңыздарга. Кош келиңиздер. Бир аз күтө туралы конокторубузду. Бүгүнкү эфирге кирип жаткан айымдар, азаматсыздар, атайын чечкиндүүлүк кадамдарды таштап, бүгүн өзгөчө бир сонун эфирге келесиздер. Бул темалар өзгөчө кызык. Сатуу боюнча биз ар бир сатуунун өзүнүн бир сырлары, секреттери, ар бир сатуучунун өзүнүн практикалары, фишкалары, техникалары болот да. Ошон үчүн бүгүн менин аудиториямда жаңыдан кошулуп жаткандар болсо, бир деген белгини коюп коюңуздар. Жаңыдан мени тааныбай жаңы келгендер болсо, бир деген белгини коюп коюңуздар. Эгерде мен канча жолу көргөн болсоңуздар, ошончо цифраны коюп койсоңуздар болот. Кундуз айым Асанкожоева дейт. Аку азаматсыздар. Бир деген белгини коюп коюңуздар. Ким жаңы бүгүн менин каналыма биринчи жолу кирип, өзүн өнүктүрүп, изденип жүргөндөр. Фатима биринчи жолу кирип атам дейт эфирде. Көп эле көрөм сизди дейт Назгүл. Матлюба Нокенден салам. Ким кайсыл жактан кошулуп жатат, жазып коюңуздарчы, мен билип алайын. Кайсыл аймактан кошулуп беш дейт. Азаматсыз. Көптөн бери мен да түз эфирге чыкпай салынып калыптырмын. Сиздерге бүгүн өзгөчө сабак болот. Назиреже кош келдиңиз. Жалалабад чүй. Жазыңыздар, Оштон салам дейт. Азаматсыздар. Аксудан салам. Кызыл Кыяга салам. Жалалабад дейт. Мен азыркы учурда Бишкек шаарында. Көп жылдан бери ушул жакта жашаймын. Азыр жаңыдан кирип жаткандарга. Бүгүн сиздерге сонун бир форма, Google форма деген нерсени айтам. Биринчи жазган адамга өзгөчө бир белек бар. Эфирдин аягына чейин олтуруп, эфирдин аягында айтамын. Ошондуктан группадан четтебеңиздер, түз эфирден. Казакстан Кордай дейт. Кордайдан салам. Ким кайсыл жактан кошулуп жатат? Кош келиңиздер. Эфирибизди сактаганга аракет кылабыз, жетишпей калгандарга. Бүгүн биринчи күндүк марафонубузду баштай берели. Мен азыркы учурда сатуу тармагында 4 жылдан бери практика жүзүндө иштеп келемин. Ал эми теория боюнча өзүмдүн окуучуларымды, 200дөн ашык окуучуларымды тарбиялап чыгардым. Азыр бизде сатуучу болууга аябай дилгир, өзүн өнүктүрүп, бир команда болуп иштеп, өзүм чөйрөмдү өзгөртөм дегендер барбы араңыздарда? Мен чөйрөмдү өзгөртүп, бир өзгөчөлөп чыккым келет дегендерчи. Мен да бир учурлар ушинтип Инстаграмдан элди карап олтуруп анан чөйрөмдү өзгөрткүм келет дей берет элем да. Ошондой айымдар болсо мен деп жазып коюңуздар. Өзгөрүүнү каалаган айымдар даяр да, өзү негизи. Мен деле ушинтип мен деп жаза берет болчумун. Эмне деп суроо берсе деле ошонун баарын жаза берет болчумун да. Ошондуктан мен ишенем, сиздер дагы бир учурда ошол мен изденген нерсенин жолун, мендей болуп жолун табасыздар деген. Өзүм жөнүндө тааныштыра кете турган болсом, 38 жаштамын. 2 уул 2 кыздын энесимин. Жолдошум, өзүм Токтогул районунан болобуз. Бишкек шаарында жашаганыбызга 15 жыл болду. Мамлекеттик жумушта иштегениме 15 жыл болуптур буюрса. Кыскасы, мен өзүмдү өнүктүрүү тармагында, өзүмдүн тажрыйбам боюнча билимим жогорку, мугалим, 15 жылдык стажым бар. Азыркы учурда эмгектенип келем. Өзүм комуз устатымын, музыка мугалими, математика мугалими, кыскасы универсал мугалим десем болот да.
Анан азыркы учурда өзүм баягы мектепте баягы сиздерде деле болсо керек гос жумушта иштеп, бирок чарчап, кирели кечке 8 саат иштейсиз, 12 саат иштейсиз да кээде. Мен мурда 12 саатта иштейт элем. Мектепте 3 жерде иштейт элем да. Бирөөсү ошо мектепте мугалим, математика, музыка мугалими, экинчиси дагы бир комуздан сабак, кружок деп коебуз го мектептерде. И ошол менен катар эле дагы бир жерде иштейт элем да. Ушу 3 жерде иштеп мен 23.900 сом айлык алат элем. Анан эртең менен саат 8-де чыгып кетсем, ошо менен кечки саат 5-6-да келет элем. Эки смендин ортосунда эле аралашып жүрө берет элем да. Ошентип көп күндөрүм өттүр. 13 жыл, мына быйылкы жылдын эсебине алганда 14 жыл иштептирмин да. Мугалимдер аябай жакшы түшүнөт. Азыркы учурда кагаз иштерин ушунчалык көбөйтүп коюптур. Мен сентябрда жумушка барып, кагаз иштерин көрүп эле мен отказ бердим. Анан мен өзүмдүн баягы кесибим комузчулук өнөр болгондуктан мен өзүм аябай жакшы көрөм балдарды ошо комузга үйрөткөндү, өнөргө алып чыккандачы. Анан өзүмдүн жашаган айылымдагы мектептен чыгып, ал жерде комуз боюнча жок да, ал жерде атайын музыкалык мектеп бар эле бизде. Атайын 8 мугалим иштейт элек ал жерде. Жетекчиси болчумун, ошо 8 мугалимдин үстүнөн жетектеп, ошо ийримдердин үстүнөн карайт элем. Өнөр тарабындагы адамдарды, окуучуларды, мугалимдерди, ата энелерди өнүктүрөт элек да. Борбор бар эле, атайын чыгармачыл борбор. Ал чыгармачыл борбор эмне себептен жабылып калды? Анткени мамлекетке документациясы туура эмес келип калган. Көп жылдан бери иштетилбей, баягы ары бери ортодо жүргөн баягы айлыкты алып атасыңар деп эле жаап салды да, түшүнүксүз кылып эле. Анан эми районно жаап аткандан кийин биз ал жака тоскоолдук кыла алган жокпуз. Мен бир мындайча айтканда бир баягы эшик жабылса экинчи эшик ачыла берет экен да. Анан шаарда өзүмдү бир 3-4 ай жумушу жок эле жүрдүм. Жайы менен жүрдүм. Сентябрда мектепке кирейин деп кирсем, саат класс аласың, анан сааттарды беребиз, монча саат мынчадан мынчага чейин иштейсиң. Эртең менен смен жок да. Анан ойлондум да, мен өзүм интернетте онлайнда иштесем, сатуу тармагын жакшы өздөштүргөн болсом, экспертим Оксана Рыскулова болсо, мен насаатчым бар болсо, эмне үчүн мен ал жака барып кайрадан жумушчу болуп иштегим келди деп. Анан сразу мен бардым дагы 4-сентябрь күнү арыз жаздым дагы. Мен жумуштан чыктым деп эле арызымды жазып эле чыгып кеткем да. Чечкендүүлүк бул жерде эң биринчи адамды өстүрөт экен да. Анан мына сентябрдан баштап мен аябай ушунчалык эркинмин десеңиздер, мен эс алам кадимкидей. Үйдөн эс алам, жумушума барганда эс алам. Анан баары бир инструмент ойноп, жан дүйнөң ошону каалап тургандыктан мен комузду эч таштай албай койдум негедирчи. Канча жылдан бери иштеп жүргөнүм үчүн окуучулардын бир өнөр үйрөнүп калышын аябай самайт экенмин да. Менин максатым дейин десем, менин бала чакта атам кулагыма сиңирип коюптур да. Кызым, инструмент үйрөнүп ал, комузду үйрөнүп ал, аккордеон үйрөнүп ал, өнөр эч жерде мындай калбайт деп аябай үйрөтүптүр да. Анан атамдын максаты болду, атам эрте каза болду. Мен университетке тапшырганымда мен бүт университеттерде балым 1-2 эле балга жетпей эле бюджетке өтпөй калат болчумун да. 3 тур болсо 3 турдун тең 1-2 эле балл жетпей калат, же 1 балл жетпей калат, же акча ал учурда баягы акча бере калайын десең, биздин ата энебизде апам жалгыз болчу, жалгыз бой аял, 4 баланын энеси. Анан ал эмне кылат? Ошол учурда 15.000 сом деген акча чоң акча болчу да. Мындайча айтканда 2 бодо мал келет эле да. Контракт 8.000 болчу. Анан ошол учурда шапкасына монча бересиң дегенде эле биз отказ кылат элек да. Мен өз күчүм менен тапшырам деп көктүгүмдөн, өжөрлүгүмдөн ошентип отуруп, бир күн эле Ишеналы Арабаевка бардык дагы. Ошол жерден мен талонумду таштап коюп эле кетип калдым да. Экинчи тур болчу ал учурда. Биринчи турдан өтпөй калдым. Аябай маанайым чөктү. Анан экинчи тур болду. Экинчи турда барып таштап коюп кетип калдым. Андан өтпөй калсам 3-чү турга катышам. 3-чү турга катышпасам, анда ошо эжемдерге жардамчы болуп иштейм депчи. Ал учурда эжемдер атамдын туулган бир тууганынын кыздары базарда иштейт болчу. Анан ошолорго жардам берем, эмне болсоң ошол деп тапшырсам эле баягы
атамдын көксөгөн нерсеси келиптир деп ойлойм да. Музыка мугалимдигине өтүп кеттим да. Бюджетке. Бекер 5 жыл окудум. 5 жыл аябай, биринчи жыл аябай кыйналдым. Себеби мен өзүм мектепте аябай тимме тарсылдаган, жаркылдаган, тим эле окумуш өзүмдү звезда сезген кыз эмес болчумун. Мен орто өзүм аябай мектепти жакшы окуганым менен мындай жүргөн жүрүмүм, турумум токтоо болчу да. Анан өзүмдү баягы университетке келгенимде мен ачыла албайт болчумун. Балким ички дүйнөмдө мындай кыңылдап ырдашым мүмкүн экен. Анан бирок сыртка мынтип ачыла алчу эмес экенмин да. Анан ошол музыка бөлүмү мени ачты десем болот да. Мен ошол музыка бөлүмүнө катышкандан кийин ырдадым, ораторлук өнөр, риторика, бий, толтура да, ал жакта ритмика деген сабак бар. Кыскасы жан дүйнөм ачылды десем болот. Анан баягы 5-курсту бүткөндө баягы жазгүл жок. Бир эжем айткандай, жаңы келгениңде кой деле маарайт, уй деле мөөрөйт, деле бир сенден сөз чыкса Кудай бар. Бир сүйлөп койсоң болбойду. Мен аябай урушат эле, орус тилдүү эже экен болчу ал. Анан экөөбүз чогуу жашайт элек, мен аябай урушат эле. Анан мен ал орусча сүйлөп атса, мен кыргызча сүйлөгөндөн тартынып, мен көрсө жабылып калыптырмын да. Ошон үчүн ар бир адамдын өзүнүн историясы бар жашоосундачы. Ошол историясын рынок алып чыгуу менен ал өзүнүн атына иштейт. Азыркы учурда бардык тармактарда өзүнүн атына иштеген айымдар өтө көбөйүп кетти да. Сиздерде буйруса, сиздерде деле изденүү жаатында жүргөн болсоңуздар, демек сиздер деле кандайдыр бир ачылыштарды, өзүңүздөрдү табууну издеп жүрөсүздөр, эңсеп жүрөсүздөр. Анан бирок баары бир деле эмнеден баштарыңыздарды билбей жатасыздарбы? Суроомо жооп берип коюңуздар. Эмнеден баштайм, кантип баштайм деп жатасыздарбы? Ошону жазып коюңуздарчы. Ким изденүүдө жүрөт азыркы учурда? Мен изденген нерсени таап алганмын. Ал нерсе мени чынында өстүрдү десем болот да. Сагын эже кош келдиңиз. Жазыңыздар, активдүү болуңуздар, айымдар. Сиздер кантип баштаймын деп дейт. Мен сиздерге бир өзүмдүн историямды айтып берейинби? 2019-жылы ушундай Инстаграмда түз эфирлер болуп калды. Оксана Рыскулованын түз эфирлери чыгып калды. Мыктыбек агайдын өзгөчө YouTube'дагы эфирлери жөн эле жарат эле деп ошол ийгиликке жетүү, ийгилик эле дей беришет эле да. Ийгилик деген эмне экен деп анан Мыктыбек агайдын ийгилик деген видео роликтерин башынан аягына чейин көрүп чыгат элем. 1 минутталык видеолору бар. Азыр деле бар болсо керек. Азыр YouTube караганга убактым дагы жок, кино көргөнгө убактым жок, сериал көргөнгө убактым жок. Кыскасы мен адамдар менен сүйлөшүүнү аябай жактырат экенмин. Анан өзгөчө мен өзүмдү өнүктүрүп атканда аябай мен ушунчалык назик, анан коркок кыз болчу экенмин да. Сиздерде деле ошол сезим бар. Жашооңуздарда аябай арстан болгоңуздар келе берет, бирок ички дүйнөңүздөрдө аябай мындай жаш баладайсыздар да, кичинекейсиздер. Эркек ыйлагыңыздар келип кетет. Бирок катуу сөз айтса ызаланып кетесиздер, көтөрө албайсыздар. Себеби бул нерсенин баардыгы психология деп коет, адамдын психологиясында. Адам өзүн таанып тапмайын, өзүн өстүрмөйүн, өзүнө болгон ишеним көтөрүлмөйүн деги эле коркуудан арылмайын адам өсө албайт экен да. Ошондуктан эң биринчи сиздердеги баягы өнүгүүгө келип атканыңыздарда биринчи учурда сиздер өзүңүздөрдөгү коркуу сезимдерден арылыңыздар. Коркуу бул кандай сезимдер? Мисалы, жолум болбой калабы, сатсам өтпөй калабы, тиги абысыным менен мынтип сүйлөшсөм эмне деп айтат экен, тиги кайынжуртума бул сөздү айтсам эмне болот экен, тиги бир тууганыма мындай сүйлөп койсом кантет экен деген сыяктуу бир башкача бир сезимдерибиз бар да, ошол сезимдер бизди жеп коет экен да. Анан издене беребиз, изденгенден пайда чыкпайт экен. Мен 4 жыл издендим да. Акыркы жылдарда мен таптым десем болот. 1 жыл болду ошо тапканыма. Буга чейин өзүмдү
как лидер катары компанияларда иштеп, ар түрдүү компаниялар менен иштешип, тажрыйба алып, мындай сатууну дагы, лидерлик өсүүнү дагы аябай өздөштүрүптүрмүн. Бирок ошол эле учурда мен өзүмдүн баягы рынок өзүмдү алып чыгуу мен үчүн аябай коркуу болчу экен да. Анан мына 1 жыл болду, буюрса 1 жыл апрелде болот экен, буюрса азыркы учурда мен дагы сатуу боюнча эксперттерди, мындайча айтканда, сатуу менеджерлерин окутуп, үйрөтүп, мен билген тажрыйба менен аларды сатууга үйрөттүм. Бизде окуган айымдар кайра эле барып сатуу менеджерлигин, бирөөнүн дүкөнүндө менеджер болуп иштеп атат, бирөөнүн баягы эмне соода кылса ошолорго онлайн реклама кылып иштешип атышат да. Кыскасы, адам өсөм десе бардык тараптан анализдеп өзүн издениш керек, жазып чыгыш керек. Кагазга, өзгөчө кагазга жазыңыздар. Мен киммин, мен ким боло алам, келечекте келечегиңиздерди элестетиңиздер, 3 жылдыкын элестетиңиздер, 5 жылдыкын элестетиңиздер, 10 жылдыкын даже элестетип койсоңуздар болот. Мындай ой күлүк да, ушунчалык күлүк, анткени биздин мээбизге деген 1 минутасына 60 миңден ашык, 1 суткада дейбиз эле, же 1 минутасына ашып 60 миңден ашык ой келет деп атат да. Ошол ой 72 сааттын ичинде сизге пайдалуу гана эмелер, ойлор калышы мүмкүн. Эгерде сиз кайра аны баса белгилеп, мага керек десеңиз, анан кереги жок деп 72 сааттын ичинде ал информацияны колдонбой койсоңуз, ал информация учуп кетет экен да, кайра кайтып келбейт экен. Ошон үчүн эң биринчи сиздерде азыркы учурда мен сиздерге тапшырма берем, эфирдин аягында ошол нерсени жасаңыздар да. Биринчи, жан кыйналат. Эмне үчүн кыйналат? Жан дүйнөбүз кыйналат, себеби ар бир адамдан, башка жакын чөйрөдөн болобу, же өзүнүн туугандардан болобу, бир туугандардан, ата энеден болобу, биз мындай нааразычылык сөздөрдү көбүрөөк уккандыктан биздин жан дүйнөбүз кыйналат да. Ошол нааразычылык сөздөрдү кетирүүнү үйрөнүшүбүз керек. Мындайча айтканда, ошол нааразы болгон адамдардын ыраазычылыгын алуу. Ыраазычылык алуу сиз Кудай менен мындай Кудайга жагарлык иш жасагандыгыңыз үчүн Кудай сизге белектерди берип баштайт. Адамда өзү эки тараза болот экен да. Ошол нерсени эске алып коюңуздар. Бул мен өнүгүү тармагында өткөндө улуу апалардын насааттары, мен бир апанын сабагына барганмын, кыргыз таануу, кыз агартуу тармагында. Ошол ападан мен угуп алып аябай ыраазы болгонмун да. Ушундай билимдерди билишет экен. Кыргыздын тарыхындагы нерселердин баарын чукуп чыгат экен. Кыргыз өзү мындай караганда, кыргыз өзү сатуучу, ошол эле учурда кадыр баркка ээ болуучу, ошол эле учурда ал өзүнүн ой жүгүртүүсүн эркин айта алган адамдар болгон да. Бул тарыхта деле кездешет экен да. Ошондуктан кыргыз болуп жаралдыңызбы, ыраазы болуңуз Кудайга. Себеби кыргыздын гени, тукуму бул ушунчалык ак сөөктүү биздин аталарыбыз болгон экен. Илгерки кыргыздардын түпкүлүгүн анализдегенде таза кандуу ак сөөктөр болгон экен. Ааламда 3 таза кандуу, генетикалык жактан таза кандуу калк жашаган болсо, ошонун бирөөсү кыргыздар экен да. Кыргыздардан тараган массалык түрдө уруулар өтө көп экен. Себеби ал санай берсең өтө көп да. Ошондуктан биз биринчи эмне кылабыз? Өзүбүз ким экенибизди аныктайбыз. Сиз кыргызсызбы? Кыргыз болуп жаралдыңызбы? Кыргызча сүйлөңүз, кыргызча тилениңиз, кыргызча өнөр үйрөнүңүз, кыргыз дүйнөсүн тааныңыз. Кыскасы, өзүңүздүн үстүңүздөн иштеңиз. Анан кыргыздардын өзгөчөлүгү бул салабаттуу, оор басырыктуу, өзүнүн позициясын айта билген ханыша, хан, мырзалар көп болгон экен да. Бизде өзгөчө кыргыздарда ушундай биздин ата бабаларыбызда болгондуктан, ошон үчүн бизде ушундай сапат бар экен, каныбызда, генибизде. Ошол нерсени ойготуу менен, сиз өзүңүздүн ички дүйнөңүздү жогорулатуу менен, сиз мындай жашооңуздагы Кудай деген нерсени таануу менен, анан сизде мындай ички дүйнө тынчтанат. Жаратканга жакын болгусок, Кудайыбыз бизди эстейт. Биз канчалык Кудайга жакын болуп, мээрим төгүп, Кудайдын мээримдүүлүгүн
алыш үчүн дагы биз мээрим беришибиз керек, Кудайдан суранышыбыз керек, ыраазы болушубуз керек, ыраа көрүшүбүз керек, бирөөлөргө бир жакшы нерселерди, ошол нерселердин баарын сиңиришибиз керек денеге. Анан сатуу тармагын үйрөнөм, өздөштүрөм деген учурларда деле сатууда мисалы 100% сатуу боло турган болсо, 100%дын 10% гана бул техника, фишка деген нерселерден турганы болбосо, 90% бул сиздин жашооңуз. Мындайча айтканда сиздин психологияңыз, сиздин басып өткөн жолуңуз, ушунун баардыгы бул 90% психологияга кирет экен да. Демек, сиз азыркы учурларда өзүңүздүн баягы ким экениңизди аныктай албайсаңыз, же болбосо кандайдыр бир жашоодо бир талкаланган тагдырга туш келип калган болсоңуз, же бир сиздин үстүңүздөн ар түрдүү баягы кыйынчылык учурлар кездешкен кез болсо, бул нерсенин баардыгы Кудайдын сыноосу, сизге келип берген сыноосу. Сизди ошол нерседен тажрыйба топтоп ошодон өт деп атат. Ар бир ийгиликтин артында сөзсүз түрдө көз жаш бар. Бул өзгөчө мындайча айтканда ийгиликтүү адамдардын артында сөзсүз кездешет. Ошол ийгиликти биз багындырыш үчүн биздин маңдайыбызга келген проблема, көйгөйлөрдү туура чечишибиз керек. Жарып өтүшүбүз керек. Жанагы Титаникти билесиздер да? Титаникте эмне болот? Маңдайына келген айсбергден маңдайынан жарып өткөндө ал жарылып кетмек, өзү кичинекей эле муз болгон үчүн ал жарылып өтмөк да. Ал баягы коркуп кеткенинен деп буйтай калганда, анан капталынан барып баягы урап калып атат да, ал сынып калат орто жериненчи. Ошондой эле да, эгерде сизде маңдайыңызга проблема, көйгөйлөр келе турган болсо, ошону маңдайынан чечкенге аракет кылыш керек экен да. Кыргыздарда өзгөчө ата бабаларыбыздын баягы ушундай бир чоң көйгөйлөр болгондо аталар эмеси болгон, атайын тобу болгон да. Ал жерде аталар кеңеши болгон, аялдар кеңеши болгон. Мен өткөндө бир айымдар клубу деген нерсени Союз учурунда бар, Союзга чейин бар болчу экен, жаңыдан Союз курулуп жатканда мен тарых музейине барып, ошол жакта изденген баягы кандай десем, билимге умтулган айымдардын клубу бар экенин ошондо түшүндүм да. Ошол учурда бар экен, элестетиңиздер, эми ошондо канча жыл бизден өттү да. Почти бир кылымдай болуп калды. Ошол учурларда ошондой бизге окшогон айымдар ошондо эле бар болчу экен. Ошондо эле тиги айыл аймактарды чогултуп, ошол жерде Уркия апаны билесиздер, Уркия Салиеваны, ошо кинолорунан деле көрүп жүрөсүздөр. Аябай көп да ошондой апаларчы, мына Зуракан Кайназарованы билесиздер, Курманжан Даткай энебизди билесиздер. Айымдардын ошол жерде күчтүү айымдар чыккан да. Демек, кыргыздарда сиздердин араңыздардан деле ошондой күчтүү айымдар чыгат. Ал үчүн биз өзүбүз билим алышыбыз керек, өсүшүбүз керек, өнүшүбүз керек. Анан баардык тарапка эле тиги акчага багыт эмес. Негизги нерсе бул жерде эки байлык бар, бизде бир материалдык байлык бар, руханий байлык бар. Эки байлык бул тең жүрүшү керек дейт да. Бирок материалдык байлык бул кичинекей эле нерсе. Эгерде руханий байлыкты, жан дүйнө байлыгын байытып ала турган болсок, ал чексиз байлык дейт. Кудай берген чексиз байлык. Материалдык байлык бул көзгө көрүнгөн нерселер, мына үй, машина, телефон, ноутбук, бизди курчап турган саякаттар, ушулар булар материалдык байлыкка кирет. Ал эми бизди баягы Кудай менен жакындата турган нерсе бул руханий байлык да, жан дүйнөбүз. Биз жаратканга жакын болуп, Кудайды таанып, Кудайга ишенип, Кудайдын берген ырыскысына ыраазы болгондо гана бизге берет экен да. Анан азыркы учурда сиздерде мындай блогдор болушу мүмкүн, жолдошум көп акча таппайт, же болбосо мен өзүм иштесем деле акчам өзүмө жукпайт. Толтура дейм, блогдор аял, өзгөчө аялдарда ушундай негативге толуп калганбыз. Себеби биз Союз мезгилинен бери биз мындай эме жолунда жүрөбүз да.
мындай не деп коет, оошкой жашоодо жүрөбүз да азыркы учурда. Биздин урпактар башка болуп чоңоет. Биз азыркы учурда Союздун неберелерибиз, биз башкачараакпыз. А Союздун балдары бар да биздин арабызда отурган, апалар билесиздер, системага түшүп калгансыздар да. Ошол системага түшүп калып, эми бизди да системага түшүрүп коюп, мына системадан чыга албай атабыз да. Бул система деген эмне? Сен 6 саат иштешиң керек, 12 саат ушул жерде иштешиң керек деген нерселер да. Сен гос жумушта 6 саат сөзсүз госто иштешиң керек, же сөзсүз 5 жыл окушуң керек, сөзсүз диплом алып чыгышың керек деген нерсени киргизип койгондо биздин мээбизгечи, Союздан башталып. Бизге ошол орустар келгенден баштап бул нерсе мээбизге сиңирип кирип калган. Анан биз өзү кыргыздар илгертен ишкерликке багытталган, бизнесмен десек, азыркы тил менен айтканда бизнесмен, ишкер, ушундай адамдар болгон экен да биздин ата бабаларыбыз. Себеби алар керели кечке ээн эркин жерде тоого барып заңкылдап, малды кайтарып ырырдап, анан кол өнөрчүлүгүн жаркылдата жасап, кол өнөрчүлүгү менен бартер кылып, курсагы да ток, кийими бүтүн, ушундай элди да багар, ушундай күчтүү адамдар болгон экен да. Мындайча айтканда, ошол учурда эркин адамдар болгон экен биздин ата бабаларыбыз. Анан бизге келип, бизди системага салгандан кийин биз мындай бир коробканын ичине түшүп калган эле чычкандай экенбиз да, ары чыгып кете албай, бери чыгып кете албай эле ушу камакта турган да. Анан биз эми азыр өзүбүз ошол эмеден аракет кылып чыкмайынча бизди эч ким чыгарбайт да. Азыр сиздер мындай рамкада турган болсоңуздар, рамкадан чыгыңыздар, аракет кылыңыздар, кулпусун тапканга аракет кылыңыздар, ачкычын издеңиздер, кантип ачып, кантип чыгам. Өзүңүздөрдө да ачкычты өзүңүздөр ачасыздар, башка бирөө ачып бербейт сиздергечи. Ошондуктан биринчи очередь өзүңүздөрдүн ички дүйнөңүздөрдү ачыңыздар, ачылыңыздар. Бүт нерсе биздин баягы ички жан дүйнөбүзгө байланыштуу экен. Ишкерлик баштайбызбы, бизнес баштайбызбы, эмне баштасак дагы биз ачык адамдарга жакшы нерселерди каалоо менен, адамдарга баалуу нерселерди чыгаруу менен гана биз байый алат экенбиз. Ошол адамдардын өскөнүнө жардам бере алат экенбиз. Адамдарга жакшы мындай ой жүгүртүүсүн өзгөртүп берсек дагы бул аябай сонун иш кылган болот экенбиз. Кудайга жагарлык. Ошондуктан биз биринчи очередте эле эмне кылат экенбиз, өзүбүздү тааныганды үйрөнөбүз. Сатуу десе эле сиздер ойлошуңуздар мүмкүн, бир нерсе товарды алып келип эле сата калып байыгы боло калсам экен депчи. Ал деле бир убакыт келет, өзү саналуу учурларда сатылат, анан токтоп калат, сиз өспөй каласыз да. Ошондуктан биринчи сиз өзүңүздү ошо сатууга чейинки аралыкты даярдашыңыз керек. Сиздин жан дүйнөңүз кандай, сиз кимсиз, ким болгоңуз келип атат, деги эле жашооңузду өзгөртүүгө эмнеге даярсыз, ушул нерселердин баардыгы бул сизден көз каранды болуп эсептелинет. Мисалы мен 5 жыл мурдагы Жазгүл менен азыркы Жазгүлдүн айырмасы асма менен жердей да. Мен азыркы учурда мен өзүмө ишенем. Менин өзүмдүн оюм бар. Кайын журттун алдында өзүмдүн оюм бар. Ата энемдин алдында өзүмдүн оюм бар. Бир туугандарымдын алдында өзүмдүн оюм бар. Туугандарымдын алдында өзүмдүн оюм бар. Мен эркин адаммын. Коллективдин алдында мен өзүмдүн оюм бар. Көрдүңүздөрбү? Ар бир адам өзүнүн оюн ачык тарсылдап өзүнүн алып чыгыш керек. Анан мен чүнчүү эле жүрө эле турган болсом, ошол депрессияга түштүм, анан стресске түштүм, деп эле ыйлап жүрө эле турган болсом, мен эчак ден соолугуман айрылып, эчак жок болуп кетмекмин. Анткени мен балдарымдын бактылуу апасы болгум келет. Себеби мен азыр 4 балам болсо, ошо 4 баламды туура тарбиялап, ошо бала өзү тарбияланат экен. Мисалы, мен өзүмдү өнүктүрүп баштаганымда балдарымдын жолдорун карайм. Ким эмнеге кызыгат, ким эмнени жасап атат. Балдарымды мен аябай нагрузка менен могуну окуп, могуну жатта, могуну ал 5 ал, отличник бол, мондай кыл деп айтпайм да. Себеби бала өзүнүн эле ар жагында болсо, өзү эле тырышып, өзү эле аракет кылып, өзү эле окуп, өзү эле отличник боло берет да. Мен балдарымда ушундай нерсе бар, мен аларды мындай кыйнабайм, эркин коем. Кичинекей баламды дагы, чоң балдарымда баары эркин, каалаган учурда сабактарын окушат, каалаган учурда
мындай өз алдынча жүрүшөт да. Ошондуктан биз эркиндикке үйрөнүшүбүз керек. Эркин адам, эркин десе эле аябай телтеңдеп кетүү эмес да. Эркин деген бул сен ички дүйнөң эркин болушу керек. Сен айтар сөзүң болушу керек. Сенин чыгарар мындай өнөрүң болушу керек. Кыскасы бардык изденүү сенден болушу керек да. Анан энени көрүп бала тарбияланат экен, жолдош тарбияланат экен, кайын журт тарбияланат экен. Ошол айымды көрүп, анткени айым кыргыз аялы үйдүн кутун кармап калуучу, очокту тутандырып, ошол очокту жылуулап алып калуучу зат экен да. Ушунчалык кыйын нерсе, караңыздар, аялга берген. Ошол эле учурда тукум улоочу, ошол эле учурда ошол тукумдун очогун өчүрбөй, укумдан тукумга берүүчү болуп эсептелинет экен да. Көрүңүздөрбү, кандай күчтүү айымсыздар. Эгерде сиздерде азыркы учурда бир кыйынчылык, кичинекей проблема болуп жаткан болсо, бунун баары өтөт. Ал нерседе бар. Анткени мен бул нерселердин баардыгынан өткөм. Кыйынчылык жашоодон, баардык нерседен өткөм. Сиздерде дагы буюрса ошол изденип, аракет кылып, тырмышып, көгөрүп, мындайча айтканда, эмне деп коет, менде көктүгүңүздөрдү көрсөтүп, аял кишинин көктүгү эркек кишинин муштуму деп коет эмеспи? Ошондой эркек кишиге көк көрсөтпөй, наоборот, жашооңуздарды көктүккө алып келиңиздер. Мен жетем дедим, жетем, алам дедим, алам, кылам дедим, кылам деп. Ошол нерселерди жасасаңыздар, сиздерде сонун ачылыштар болот. Анан өзгөчө айымдар, мен үйдө элемин да, анан 5 балам бар да, 3 балам бар да деп ыйлап жата бербестен, онлайнда акча тапкыла, изденгиле, иштегиле, сатууну үйрөнгүлө. Менде деле 4 балам менен мындай декретте, мындай балам ошол учурда декретте отурчумун. Сатууну үйрөнүп алдым, акча таап атам. WhatsApp'тан сатам, Instagram'дан сатам, эксперттер менен иштешүүнү үйрөнгүлө. Биринчи сиздер даярданышыңыздар керек. Кандай эксперттерге барасыздар, ким менен барасыздар? Эң негизги нерсе сиздердин билимиңиздер. Эгерде сиздер максималдуу түрдө билимдерди алып, азыр ким билим алган, кайсы кимден, ошону жазып койгочу, кимдин билимдерин алып окугансыздар? Именно өзүн өнүктүрүү боюнча кандай билимдерди алып окудуңуздар? Жазыңыздар, мен сиздер жазгычакты сиздерге сүйлөп берип турам. Сатууга келиш кээ бир үчүн кыйын, кээ бир үчүн оңой. Себеби сатууга келиш үчүн биринчи сиз даяр болушуңуз керек. Адамдар менен сүйлөш, эң биринчи адамдар менен болгон мамиле. Экинчиси сиздин даярдыгыңыз. Сиз коркоксузбу? Эгер коркуу сезимдериңиз ушунчалык көп болсо, негатив жашоодо жашасаңыз, сиз сата албайсыз. Бала чагыңызда бир кандайдыр бир кыйын тагдырларды башыңыздардан өткөргөн болсоңуздар, сиздер сатууга чыга албайсыздар. Ошондуктан эң биринчи сиздер сатууга чыгыш үчүн биринчи өзүңүздөр даяр болуп келиңиздер. Даяр болуп. Коркпостон, үркпөстөн, адамдар менен иштешүүгө мен даярмын деп келсеңиздер, мен окутам, үйрөтөм, ал нерсенин баардыгын көрсөтүп берем. Мен үйрөнгөн нерсени үйрөнүп аласыздар. Оксана айымдын сабактарына катышып жүрөмүн дейт Гүлбар эже. Азаматсыз. Сагын эже да аябай күчтүү. Өзүн өнүктүрүп, аябай жакшы деңгээлге көтөрүп алган. Демек, өзүн көтөргөн аял бул күчтүү аял. Анан сатууну үйрөнгөн аял андан да күчтүү аял деген нерсе бар да. Сагын эже азыркы учурда айфондорду сатат. Кымбат. Малабашева. Мен Алена эжени аябай сыйлайм, себеби мен жаңыдан чыкканда Алена эже тармактык бизнесте иштейт болчу да. Анан азыркы учурда биринчи эле сиз билим алыңыз. Билим бул аябай керек.
Мен азыр өзүмдүн сатуу тармагына командама десем болот. Азыр өтө күчтүү айымдарды окутуп, ошол күчтүүлөрдү кайра жумуш менен камсыздап, сабак эме бизнес тренер Оксана Рыскулованын командасына именно сатуу менеджерлерин окутуп үйрөткүм келип атат. Улкан Жорубаева дейт, Оксана Рыскулова дейт. Именно сатуу менеджерлерин окутуп үйрөткүм. Менеджер болуп иштейт элем, үйдө отуруп акча табат элем, WhatsApp'ты, ушакчы WhatsApp'ты бизнес WhatsApp'ка айландырып алып акча табат элем дегендер мен деп жазып коюңуздарчы. Ким менеджер болуп иштеп акча тапкысы келет WhatsApp'тан иштеп? Мен Instagram'га чыгып звезда болгула деген жок. Жөн эле WhatsApp'ты эле бизнес WhatsApp'ка айландырасыздар дагы, ошол жактан сатууларды үйрөнөсүздөр. Адамдар менен мамиле кылганды үйрөнөсүздөр дагы. Мен азыр 100 айымды менеджерлик алам. 100 айымды. Кызык бекен? Өзүм үйрөтөм, окутам, чокутам, түз эфирлерде какшап үйрөтөм, практикасын кураторлор жасатат. Анан команда менен эң күчтүүлөрдүн күчтүүсүн, мыктылардын мыктысын анан Оксана Рыскулованын командасынан менеджер кылып ошол жактан алып кетем. Барбы ошондой менеджер болуп иштейт элем, мен кыйратат элем дегендер? Ошондой айымдар жазып коюңуздар. Азыркы учурда сатуу тармагына 2 багытта окутам. Биринчи багыты бул өзүмдү сынап көрөм. Мен биринчи сынап көрөйүнчү дегендер үчүн да, кыла аламбы же кыла албаймбы дегендер үчүн минимальный баасы, мен акция скидка кылбайм. Айымдар ошону айтып коеюн. Мен ал триггерлерди жасагым келбейт, элдерди алдагым келбейт. 10 000 сомдук курсту мен 1000 сомго берем деп айткым келбейт. Ошондуктан биринчи мен өзүмдү сынап көрөмүн дегендер үчүн болгону 500 сом менен окуйсуздар. 5 күн сабак болот. 5 күндө сыналасыздар. Түз эфирде өтүлөт. Ушундай Инстаграмда эмес, Телеграм каналда закрытый чатта болот. Сиздер сатып, практика кылып көрөсүздөр, иштеп көрөсүздөр. Андан кийин биздин жазда, февраль айында буюрса сатуу боюнча мыкты сатуучу болот курсубуз ачылат. Ал курс кымбат, ал 5000 сомдон жогору кетет. Минимальный. Брондойм десеңер, брондосоңор болот. Ошол курстарга катышкыла. Эки эле багыт бар. Биринчиси өзүмдү сынап көрөм. Болсо болду, болбосо жок дегендер айымдар үчүн. Экинчиси 5000 сом төлөп, мен сиздин командаңыз менен кошо иштешем дегендер үчүн, сразу кирешеге чыгам, сразу акча табам деген айымдар үчүн. Көрдүңүздөр, мен эки эле вариант койдум. Мен премиум, анан стандарт, анан кийин VIP деп бөлбөймүн. Болгону ошол бирөөсү 5000 сом, бирөөсү 500 сом. 500 сом менен келесиздер дагы, сиздер өзүңүздөрдү сынайсыздар. Ошол сынагандан кийин анан көрөбүз ким кандай иштейт. Ошол 5 күндө сиздерде жыйынтык чыгат. Ошол жыйынтыктын негизинде анан кийинки курска өтө аласызбы, өтө албайсызбы, ошону аныктайбыз. Мен сиздерге номериңиздерди калтырыңыздар. Ким катталам 500 сомго десе, номериңиздерди калтырыңыздар. Кыздар сиздерге байланышат. Менде азыр 10дон ашык менеджер кыз бар. Алар буйруса кийинки команда менен Оксана Рыскулованын 5000 сомдук курсуна кошо окуп, кошо биз менен иштешет. Мен мындайча айтканда 100 менеджер айымды аламын ушуга. Андан кийин бул нерсе болбойт, бир эле жолу уюштурулат бул нерсе. Анан мен ушул эмеге баракчама Google толтуртам, анкета толтуртам. Ошол жакка толтурасыздар. Анан биринчи толтурган айымга мен азыр айтып атам, биринчи толтурган айымга 201 салынат. Бул мен инфопродюсер Эркайым деген кызым аркылуу салынат. Ал сиздерге 201 салып берет. Мен ушул түз эфирдин сторисине белгилейм Инстаграмдын. Ким катталам 500 сомдон десе, азыр номер калтырыңыздар. Анан сиздерди менеджерлер байланышып, сиздер менен иштешет. Түшүнүктүү болду, Эми караңыздар, сатуу десе, сатуунун өзүнүн толтура фишкалары бар.
сатуунун өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Аны сизге мен оозум менен кечке какшап сүйлөй бере турган болсом, сиз үйрөнө албайсыз. Лучше сизди практика жасатыш керек. Тур, чал, кыл, бас, сүйлө, отур, ырда, бийле деген сыяктуучу. Мен сатуу менеджерлерин ошентип үйрөтөм. Ырдатам, ырдатчу жерден, сүйлөтчү жерден сүйлөтөм, практикаларды ошентип берем. Жок, мен өткөндө 15 менеджерди сынап көрдүм. Мен кыйратамын, мен акчаны, мен укмуш сатып берем деп келген менеджерлерди көрдүм. Мен башка курстардан окуп келиптир, бирок практикадан өтө албай калышты. Менин да убактым бар да. 5 күндүк сабактарда сиздер практика кыласыздар. Практика, только практика кыласыздар. Түз эфир кыласыздар, практика кыласыздар. Түз эфир кыласыздар, практика кыласыздар. Мен өзү практик сатуучумун, мен теориясын кечке сиздерге какшантып айта бербеймин. Мен сиздерге чалдыртам, сүйлөштүртөм, үнүңүз болбой баратса, үнүңүзгө ылайыктуу көнүгүүлөрдү берем. Сүйлөй албай жатсаңыз, сүйлөгөнгө жардам берем. Ошентип сиздерди биринчи ступенден тип ыргап, иргеп, анан мага күчтүүнүн күчтүүсү керек да. Мен эртең кейиген, алган, апчыган сатуучуну алып келип алып мен эмне кылам? Бир адамды сатып коюп, анан кетип калса. Мага именно сатуу менеджерлери керек. Мен сатам, үйдө отуруп иштейм, кошумча жумуш табам, өзгөчө мугалимдерге, студенттерге, пенсияда отурган апаларга да тиешелүү, бул керек болсо. Анан жок, жөн эле сатуу өзүмдүн эксперт, эгерде өзүңөр эксперт болсоңор, же болбосо бир кандайдыр курсуңар бар болсо, анда ушул эле фишкаларды үйрөнүп алып, өзүңөрдүн эле продукцияңарды сата берсеңер боло берет. Жок, менеджер болуп иштебейм, мен жөн эле сиздин сабактарыңыздан түз эфирден эле алып практика кылып, өзүмдүн товарымды өзүм сатам дегендер болсо, анда да окуй берсеңер болот, арасында кошулуп. Барбы ошондой айымдар? 500 сом менен сиз бир эле столовойго барып тамактанып коесуз, ал 500 сом. Мен кече күнү эле столовойго барсам 500-600 сом болду. Бир тамактанганыбыз. Алабыз, ооба. Ишке алам. Биринчи келген 500 адамдын 500 сомго катталып келген айымдарга деле жумуш берем. Мен кыскасы онлайнда айымдарды жумуш менен камсыздоого жол көрсөтөйүн деп атам. Бардыңыздар деле, көпчүлүгүбүз деле тармактык бизнесте иштеп көргөнбүз, тажрыйбабыз бар. Болгону биз мындайча айтканда бир жактан товар алып келип сатып, анан анын кайры личный балды жабып, анан команда куруп, ал нерсе жок бизде. Оозуң менен акча табасың. Сүйлөгөндү үйрөнөсүң. Сатуу менеджери деген бул оозуң менен акча табуу дегенди түшүндүрөт, кагылып кетейиндер. Түшүнбөй жаткан болсоңор. Алмаштырбагыла, сатуу менеджерлер булар өзүнүн оозу менен, өзүнүн практикасы менен акча тапкандар. Эч кандай бир сом акча салбастан. Болгону билимине, практикасында салат. Эгерде түшүнүгү жетпей жаткан болсо, же болбосо ошол тажрыйбасы жетишпей ушундай кыйналып аткан болсо, билимине салыш керек өзгөчө. Анан кийин барып ошол чөйрөгө кошулуш керек. Именно ошондой кайсыл тарапта өнүгүү болсо, ошол тарапта чөйрөдөгүлөргө кошулгула. Азыркы учурда биз эмне үчүн биз чөйрөнү чогултуп атабыз? Себеби бизге күчтүү эксперттер керек. Эртең бизге эксперттер келип атат. Азыркы учурда психологдор келип атат. Мынакей, азыркы учурда мына тренерлер, коучтар келип атат. Ошолорго күчтүү сатуучулар керек. Анан ыйлактаган сатуучунун аларга эмне кереги бар? Негативчи сатуучунун аларга эмне кереги бар? Именно мага окшогон сатуучулар болсо, аларга спокойно иштешет. Мисалы, мен дагы бир учурда сиздерге окшоп эле ыйлактаган, депрессияда түшкөн айым болсо, азыркы учурда мен андай нерсе жок. Анткени мен өзүм тарбияладым, билим алдым, издендим. Кыскасы жолдорун үйрөндүм, өздөштүрдүм. Анан барып анан мен сатуучулуктан мыкты бизнес тренер менен иштешип калдым. Көрдүңүздөрбү? Мындайча айтканда, сиз жолду басып, мисалы 4 жыл басып өткөн жолумду сиздерге кыска жолун көрсөтөм. Кыска эле жолун. Бир айдын ичинде эле сиздер тандалып анан иш алып кете тургандай. Бир айдын ичинде эле
Жаштарга ылайыктуу го дейт. Ана башталды. Эч убакта жаштарга эмне апаларга WhatsApp'та сүйлөшпөйсүңөрбү? Как положено сүйлөшөсүңөр? Кечке ушакташасыңар. Кечке бирөөлөр менен жазышасыңар, голос жөнөтөсүңөр, ошол эле учурда WhatsApp'тан эмне кыласыңар? Келген рекламаларды тим эле шыпылдатып жөнөтөсүңөр, келген группалардын ссылкасын тим эле тыпылдатып жөнөтөсүңөр да. Ошол эле WhatsApp'ты биз бизнеске бурабыз, бизнеске, акча табууга бурабыз. Секрет ошондо. Мен ал секреттерди баарын ачып койсом сиздер билип албайсыңар дегендей. Буюрса ал секреттерди да кийин айтып берем. Эртеңки күн бар да бизде. Түшүнүктүү, мен 2 эфирди өтүп чыкканга оозум кургап калды. Ошондуктан суроолор болсо бериңиздер. Эртеңки эфирге азыр ушул эфирдин аягына эме деп жазыңыздар. Ушул эфирди бөлүшүп досторуңуздар менен, канча досуңуз менен бөлүшөсүз, сизге таштадым. Досуңуз менен бөлүшүп, мен досума бөлүштүм, ушул эфирди сактап алдым дегендерге мен даярмын, аткарып койдум деп комментарийге жазып койсоңуздар, мен сиздерге өзгөчө белек даярдап койгом. Ошол белекти 3-чү күнкү марафондон аласыздар. Түшүнүктүүбү? Ошондо мен комментарийден карап туруп, анан ошол 10 айым болсо 10 айым, 5 айым болсо 5 айымды тандап алам. Аны мен азыр маркетолог кыздар менен сүйлөшөм дагы, канча айымды биз алабыз курсубузга, ошону дагы жазып коебуз. Анда бүгүнкү эфирди жыйынтыктайлы, эртең сиздерге күчтүү сатуунун техникасы, фишкаларын айтамын. Эмеде группадан чыкпаңыздар, группада жакындарыңыздарды кошуңуздар. Ким WhatsApp'тан акча табууну үйрөнөм дегендер болсо, ошолорду кошуңуздар. Үйдө олтурган келиндер, кыздар, апалар, дагы кимдер бар бош олтурган, бош олтурам дегендер, акча таба албай атам дегендердин баарын киргизиңиздерчи ошол группага. Ана мен ошол жактан үйрөтөйүн. Мен деле бир учурда ошентип эле толтура акчаны билимге жумшап алып эле, анан азыркы учурда жакшы акчалар таап атпайлыбы. Ошону эле кичинекей эле сиздерге жолун эле ачып берейин деп атам. Мындай тетяктан агып келаткан суунун көзүн тазалап койсоң, сууң түз агып кетет го. Ошондой эле сиздерге жолун көрсөтүп берем. Анан сиздер жолун үйрөнүп алганыңыздардан кийин акырындан чоң акчаларды таап, анан өзүңүздөр дагы жакшы киришелерди чыгып аласыздар, буйруса. Мен практик сатуучумун, мен теоретик сатуучу эмесмин. Мен теориясын айта албайм сиздерге. Бул китепти окусаң тим эле укмуш сатуучу болуп кетесиң деп айта албайм. Мен жасап, кылып, сүйлөшүп, ынандырып, баалуулугун айтып берип, ар бир эксперттин, ар бир курстун баалуулугун сатам. Ошол эле мен үйрөнгөн билимди эле сиздерге көрсөтүп берем. Түшүнүктүү болдубу? Ким катталам деген болсо, комментарийге номериңиздерди кошо таштаңыздар. Мен сиздер менен коштоштум. Эртеңки эфирде көрүшкөнчө, WhatsApp группада активдүү болуңуздар. Ким мыкты комментарий жазган болсо, ал айымга дагы өзгөчө белектер бар.